Шайырбек Ташиев бир айга камакка алынды. Шайырбек Ташиев азыркы учурда өзүнүн күнөөсүн мойнуна албай жатыптыр. Адвокаттын айтышына караганда, Шайырбек Ташиев өзүнүн күнөөсүн эч качан мойнуна албайт. 4 миллиардты мен жеген эмесмин деп актанып жатыптыр. Шайырбек Ташиев 16 майга чейин камалды. Шайырбек Ташиев 16 майга чейин камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Ташиев СИЗО 1де убактылуу кармалат. 1 апрелде УКМКнын мурдагы төрагасы Камчак Ташиевдин иниси экс-депутат Шайырбек Ташиев Кыргыз мунай газ ишканасындагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Шайырбек Ташиев күнөөнү мойнунга албайт. Мурдагы депутат ага коюлуп жаткан күнөөнү мойнуна албай турганын жактоочусу Жыргал Бабаев билдирди. Учурда 1 май райондук сотунда Шайырбек Ташиевдин бөгөт чарасы каралууда. Ал коррупцияга шектелип кармалган. Ташиевке ортомчу компания аркылуу мунайды алып, аны кайра мамлекеттик заводко сатууга байланышкан айып тагылууда. Ташиева отправили в СИЗО. Он не признает вину по делу о коррупции. Речь идет о многомиллиардных хищениях. Суд арестовал его до 16 мая. Жанакы 75 аксакалдын каты боюнча информация бердиңиз. Сиз бергенден кийин интернетке чыкты, анан элден мына сообщениялар түшүп атат да. Ошол кат жогорку кеңеште кимге келген и кимден конституционный комитетке түшкөн. Ошол боюнча Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. мүмкүн болсо бир суроо жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Тийиштүү ошол кат бул жака келип келелекте бул жактан күтүп алган. Ал боюнча видеокамералардан бардыгын биз тастыктаганбыз, көргөнбүз. Бул жактан тапшырма иретинде айтылган, ал катты өзүнчө кармап турган. Анан түздөн түз төраганын атына, намына жиберилсин деп тапшырма берилип, анын алкагында биздин бөлмө түздөн түз ошол төраганын атына жаздырып, катталдырып, андан соң бай айтып кеткендей нарушына алынып, нарушына алып барылып, нарушына өзүнө ошол мурдагы төраганын киргизилет. Анын алкагында тапшырмалар берилип, цепочкасы менен, ирети менен жетекчилер келип анан жанагы комитетке чейин түшөт. Комитетте кароого киргизилет. Андан кийин эле мына бизде өзүңүздөр билесиздер, биз бул жерде жогорку кеңеште бир топ өзгөрүүлөр болуп, ал нерсе токтотулуп, азыр жооп катары артка берилип, бирок ошол эле учурда тийиштүү документтердин бардыгы азыр МВДга берилди. Арабаңыздар, урматтуу туугандар, менден көп сурашат. Идеалдуу адам болобу? Сиз өзүңүздү идеалдуумун деп эсептейсизби деп. Жок, мен өзүмдү идеалдуумун деп эсептебейм. Негизи идеалдуу адам болот деп дагы ойлобойм. Анткени ар бир адамда кемчиликтери бар, жетишпестиктери, каталары бар. Бирок чыныгы күчтүүлүк мен идеалдуулукта эмес, иденттүүлүктө деп ойлойм. Эгерде сенин айткан сөзүң кылган ишиңе дал келсе, эгерде сен өз чечимдериңди сырткы күтүүлөргө эмес, өзүңдүн позицияңа таянып туруп кабыл алган болсоң, эгерде бир опурталдуу тагдыр чечүүчү жагдайларда сен олку солку болбой, бийликке же байлыкка багынып бербей, принципти кармаганды билсең, мына ушундай адамдарды иденттүүлүгү бар деп коет. Мындай адамдар ишенимди жаратат. Так ушундай адамдар менен чалгынга дагы барса болот деп коет.